Куштар тирүү кезинде курт кумурскаларды жейт. Өлгөндөн соң курт кумурскалар куштарды жейт. Абал алмашып, ар кимиси өз кезегинде пайдаланат. Сен да колуңда байлыгың, бийлигиң, күчүң бар кезде башка бирөөнүн абирин төгүп, кадыр баркын түшүрүп кордобо. Бул күн сенин башыңа кайтуусу толук ыктымал. Адам баласы өзүнүн жанына, малына коркунуч туудурган карышкырды мактап, дайыма үйүн коргогон итти жек көрөт. Ушул сыяктуу эле адамдардын көпчүлүгү өзүнө кызмат кылгандарды жек көрүп, кордогондорду сыйлап калышкан. Окуу адамды толуктап турса, кеңешүү ар кандай кыйын кырдаалдардан кутулууга даярдайт. Ал эми жазуу болсо адамды тыкандыкка жана тактыкка үйрөтөт. Ким бул жашоодо ийгиликке жетүүнү кааласа, анда төмөнкү 6 нерседен сактансын. Биринчи, көп уктоодон. Экинчи, арам малдан. Үчүнчү, коркунучтан. Төртүнчү, ачуулануудан. Бешинчи, башка бирөөгө таянуудан. Көз карандуу болуудан. Жана 6-чы, кечигүүдөн. Ата-бабаларың сага кандай сыймык болсо, сен да урпактарыңа ошондой сыймык бол. Бир киши көптөгөн кабаттуу үйлөрдү карап турган досуна кайрылып, бул байлыктар бөлүштүрүлгөндө биз кайда бөлөбүз деди. Досу аны ооруканага алып барып, оорулар бөлүштүрүлгөндө биз кайда болобуз деди. Кайсыл жерде болгонуңа, кандай абалда болгонуңа карабай, дайыма жаратканды мактап, даңтап жүр. Үйлөнгөн бир эркек, аял, өтүк, бут кийим сыяктуу, эркек өзүнө ылайыктуу дал келген размерин тапкан кезде аны алмаштыра алат деди. Анын айланасындагы адамдар элдин арасында олтурган бир даанышман кишиге суроо узатты. Азыркы айтылган сөздөргө эмне дейсиз деди. Даанышман минтип жооп кайтарды. Ооба, анын айткан сөздөрү толугу менен туура. Ким өзүн бут кийим катары көрсө, анда ал үчүн аял өтүк сыяктуу. Ал эми ким өзүн падыша катары көрсө, анда ал адам үчүн аялы таажы сыяктуу. Бул деген нерсе сүйлөп жаткан адамды жемелебей, зекибей, ал адам өзүн эмнеге теңээрин билип жүр. Бир кыз атасына: "О атаке, денемдин канча бөлүгүн жаап, канча бөлүгүн ачып жүрсөм болот" деди. Атасы: "Тозок отуна канчалык чыдай алам десең, ошончо ачып жүрсөң болот" деди. Алланын буйругун аткарып, денелерибизди тозоктун отунан сактайлы. Бир сындырым нан 1 динар болуп кетиптир дегенде минтип жооп берди. Аллага касам ичем, бул нерсе мени ойлондурбайт. Бир сындырым нан эмес, буудайдын бир даны 1 динар болуп кетсе да, Аллага ибадат кыла берем. Ал Аллах өзү убада бергендей, мага рызкымды бере берет деди. Ислам тарыхында 6 түш жоруучу адам өткөн деп айтылат. Ал эми бүгүнкү күндө ар бир шаарда 10 түш жоруучу адамдар бар. Азыркы заманда түш көрүү абдан көп болуп кетти. Анткени биз уйкучу үммөт болуп калдык. Көпчүлүк адамдар Аллах Таала адамдарды жаман көздөн, жаман сөздөн сактаарын билип турса да, өзүнө көз тийип калуусунан көбүрөөк ишенет. Бардык жолдордо ылдамдыкты чектеген радар жана камералар бар. Ал эми Алланын жолуна эч кандай чектөө жок. Бул жолдо каалаган ылдамдыкта жакшылык амалдарды кылсаң болот. Аллах Таала Куранда эгеңердин кечиримине умтулгула дейт. Жакшылык амалдарды кылууга шашылып, акыйкат жолдо бекем бол. Буйруса, бул жолдун бүтөр жери бейиш болот.